Артықбай мырза, қош келдіңіз біздің студиябызға. Сіз менен Шамбала кинотасмасы тартылы электе жолугуштук эле, ошондон бери 3 жыл өтүп кетти. Ошентип студент, болочок кинорежиссер Артықбай Сүйүндүковдун бир 50 жылга жакын убакыт мурдагы идеясы ишке ашып, бүгүн Шамбала деген кинотасма пайда болду да. Албетте куттуктайбыз жаңы тасмаңыздын жарыкка чыгышы менен. Анан азыр мен түшүнгөнүмө караганда бир топ эл аралык конкурстарга, фестивалдарга катышып атат окшойт. Алгачкы ийгиликтериңиз менен дегенде бөлүшсөк жакшы болот эле. Буйруса мына фильмди элге көрсөттүк, бет ачары болду. Эл буйруса рахмат жакшы кабыл алды, сынчылар да жакшы кабыл алды. Чет мамлекеттен бир топ жерден жакшы ой пикирлер айтылды. Кандайдыр белгилүү сынчылар өзүнүн оюн айтышты. Анан ар кандай эл аралык фестивалдардан азыр бүгүнкүгө чейин биз бая 19 эл аралык приз алдык. Болгондо дагы биздин кубанычыбыз баланын ролу 3 жолу белгиленди. Эң мыкты роль деп. Момун ролу белгиленди. Башка каармандар. Башка каармандар. Анан кийин бүт баягы киного катышкан кесиптер белгиленди. Эң мыкты оператор 3 жолу Испаниядан, Москвадан, башка жерлерден, Ирандан жанагы эң мыкты оператор, эң мыкты звук оператор, эң мыкты композитор, эң мыкты сүрөтчү, эң мыкты монтаж, ушундай 7 приз алынганы бизге мындай жакшы бир кандайдыр дем берди да. Мыкты режиссер деген наамды сиз Калькуттадан алдыңыз окшойт, Мыкты режиссер, эң мыкты режиссер деген Калькуттада фестиваль интеллектуального кино экен, ал өзүнчө бир. Жюриси дагы Кан фестивалынын бая гран-при алган режиссер экен. Мексикадан, Сербиядан жюриси мындай. Аябай белгилүү адамдар. Эң мыкты режиссер Москвадан алдык. Анан Никаны алдык Москвадан, эң мыкты четки элдердин фильми деп. Анан жакында эле жаңы эле келдим. Бала менен бардык. Америкага барып келдиңер? Америкага 2,5 ай Лос-Анджелесте, Голливудта жүрдүк. Чоң фестиваль, дүйнөдөгү баягы эл аралык Азия фильмдердин фестивали. Ошо жердин эң мыкты режиссер, анан кийин экинчи приз эл көрүүчүлөрдүн симпатиясы деген. Эми албетте бул Акеме жомоктон кийин деген экинчи аталышы бар. Бул оңой эмес чыгарма, оңой эмес деген ушул өтө таанымалдыгы буга чейинки дегендей. Анан сиз ушул идеяны тетиги мурда айттыңыз эле, ошол Айтматовдун батасын алып, анан макулдугу менен кеңешип, кептешип, анан көкүрөгүмдө багып келаткан чыгарма. 40 жылдан ашкандан кийин сааты чыгып мына бүгүн жарык көрүп атат. Сиз ушул көкүрөгүңүздө баккан идеялар толугу менен чагылдырылдыбы? Тасма өзүңүзгө кандай ой калтырып атат, көңүлүңүзгө толдубу? Баягы автордон өткөн сынчы жок чыгармага деп айтышат го адатта. Туура 73 жылы ошо бир ой келген, повесть жаңы чыкканда, Новый мир журналына. Ошондон бери баягы бул ой кандайдыр кыял кеткен жок да. 90-жылдарда эле бир топ сунуштар болот проекттерге. Бул проект кое бербей атты да мени. Биринчиден мен өзүм өзүм айттым да, мынчалык ой кетпесе сенден, жүрөгүңдөн, оюңдан, значит муну тартыш керек. Тартпасаң кандайдыр бул бир жүк болуп жүрөт. Ошо жүктөн буйруса мындай кутулдум десе болот. Кыргызстанда сынчылар, бая интеллигенция жакшы кабыл алды.
Görүүчүлөр жакшы кабыл алды буюрса. Бирок көз карандыбыз да. Акчага көз карандыбыз, группа көз карандыбыз, техника көз карандыбыз, аба райына көз карандыбыз. Менимче ошо биздин 50-60% тегерегинде кандайдыр өз максатыбызга жеттик. Жакшы, сиз мен билгениме караганда ушул кеминде нарында анан балыкчыда тартыптырсыздар, буга чейинки маалыматтарга караганда. Анан бирок мен сизден да бир угуп калдым эле, ушул Алтайга барып тартабыз деген да бир маалыматты уктум эле да. Эмне үчүн ал жак болбой калды, эмне үчүн Алтай деген тандалды эле башында? Кино тармактан кичине туура эмес сунуш болуп калды. Биз баягы мисалы эмки жылы 19-жылы тартабыз дегенбиз. Анан кийин эле капысынан чакырып айтып калды. Мына азыр бир айдан кийин баштабасаң, Минфин акчаны алып коюшу мүмкүн. Деген стресс болдум. Даярдык жок, сценарий чачылган. Май болуп калды. Мисалы тартыш үчүн 1 жыл даярданыш керек. Айла жок, шашылыш түрүндө. Туура айтасыз, ойлор бугуну Алтайдан барып тартып, Алтайдын жеринен башка тиги деңизден да сахналары бар болчу, башка сахналар бар болчу. Айла жок, бүт ошон биз сахналарды кыскарттык, ыргыттык, эптеп тартып калайлы деп. Даже 80%-тан көбүрөөк кеминден тартылды. Дагы жакшы ошо жерде бүт локацияларды, жерди таптык. Кемин элине чоң рахмат, ушу жардам берди, көмөк көрсөттү, баардыгы ошо жердегилер. Фильмди буюрса ошо тартып калдык. Мындай айтканда чоң мындай риск болду да. Кандайдыр мен жардын эмесинде турдум да. Анын үстүнө бая мурда да айтпадым беле. Чоң сындар айтылып атты тартылардын алдында. Ушундай бир гениалдуу фильмден кийин кажети барбы тартыш. Бугандай тиги бу деп. Жанагы басым болуп атты да. Бугу жөнүндө сөзүңүз өзүңүздө, мисалы бугу ал жерде мындай табигый чыныгы бугу эмес, тасмадагы. Бул ушул жана бугу жок болуп калган үчүн шарт туура келбей калганчы уштеп пайдаланып. Бул айла жок эметтик. Ушундай жок. ойлоп Анткени мурда совет доорунда бүт мүмкүнчүлүк түзүлчү. Мындай азыр кыргыз кинонун баягы тартылган аябай кыйноо менен болуп атат да. Кино эмес, кыйын. Мурда эле кыйноо болчу, азыр 5 эже кыйноо болуп атат. Биз жакында эле баягы Ташкент фестивалына барып келдик, көрүп келдик. Мурда деле өзбек фильми өзүнчө даректүү фильм тартыла турган студиясы өзүнчө болчу, оюн фильми өзүнчө болчу. Азыр могу жаңы президент келгенден бери просто мындай айтканда укмуш студия салып бир кайра баштан реконструкция кылып каражат берип атат. Кинотеатрларды, Дом кинону, Союз кинематографисти ошо финансированиясын өзбек киносу менимче алда кетет жакында. Эми сиздер ушул маселени көтөрүп атасыздарбы? Мисалы бийликтин алдына сиздер ошого аттуу кишилер айтыш керек го. Чарчап да бүттүк. Азыркы өкмөттөн, азыркы президенттен, азыркы жогорку кеңештен, азыркы бийликтен үмүтүбүз бар. Күтүп атабыз. Кайра ошо тасмага кайрылсак, СССР мамлекеттик сыйлыгына татыган Даңазалуу ак кеме деген тасманы көрбөгөн киши өтө эле аз болсо керек, менимче болбосо да керек деп ойлойм да. Анан ошондон кийин экинчи тартылып аткан тасма бул Шамбала болуп атат да. Ушул сиз менен мурда уюштурган интервьюнун алдына бир окурман, көрөрман деп айтсак да болот да, жазып калтырыптыр. Ак кеме ойдогудай тартылган тасма дейт. Режиссер жаңысынан эмнени издеди экен? Жаңылык болсо жакшы. Мүмкүн башка ойлорда жаңарат деп ишенимин билдирип атат. Бул тасманын жаңылыгы эмнеде болду сиздин өзүңүздүн көз карашта? Сиз айткандай СССРдин мамлекеттик премиясын алган. Дүйнөгө белгилүү
жазуучунун чыгармасы. Ошон үчүн мен өзүмө максат койгом. Мен өзүм көз карашым эметем. Башка стилде, башка кандайдыр ойлорду киргизем, башка сахналарды киргизем. Ал жанагы механический эле ушинтиш керек деген жок. Мени жылыткан ойлор, пикирлер, кандайдыр көз караштар. Ошого аракет кылдым. Чыңгыз Төреқұловичка тирүүндө өзүм оюмду айтып бергем. Бул мага жагат деди. Анткени ар бир режиссер, ар бир баягы копия жасабай, башка фильм эметкени жакшы. Стилиңде мындай баягы сөзүңө караганда башкача боло тургандай. Мага бул жагат, тарт деп баягы рухсатын батасын берген. Негизи мен ой максатым ошо болгон. Менимче бул ишке ашты. Мындайча сыртынан алганда дагы 80%-тан ашык сахналар повестте тиги Ак кеме фильмде де жок. Такыр 80% сахналар да башка. Кандайдыр бир өзүм турмушка көз карашым, ошо повесттен кандайдыр таасир алганым, баягы 73-жыл окуганда өзүм баягы өмүр баяныман, өзүм баягы турмушуман, кичинекей чагыман бир топ нерселерди киргиздим. Биринчиден фильмде көрдүңүз. Фильмдин сюжети азыркы күн. Doğru, азыркы. Ооба. Заманбап. Эми заманбап дегенде жалаң эле баягы сырткы көрүнүш эмес. Заманбап азыркы биздин турмушта эмне ойлор, кандай тенденциялар болуп атат. Кыргыз мамлекети, кыргыз коому, жалпы кыргыз бир кичинекей үй бүлөсү жана Кардондо, тоодо кыргыз үй бүлөсү бул кандайдыр Кыргызстанда коомдун, кыргыз элинин бир символу, кичинекей бөлүгү. Ошо символдорду, метафораларды баягы түс бербей, кичине бекиткенге аракет кылдым. Эң чоң бир эме жана сиз айткан балбалдын арчагында бир топ ойлор жатат. Бир философияны бергенге жараттык. Экинчиден жана боз үй. Ичинде үрп адаттарыбыз, философиябыз, динибиз, тилибиз, маданиятыбыз ошол боз үй менен келди. Ошол боз үйдүн ичиндеги, тегерегиндеги эмне окуялар болуп атат. То есть ушул ыйык нерсе аягында сырт жагында, ичинде кандайдыр мындай былгып, чирип, бузулуп, барлыгы эметип атат. Бул кандайдыр мындай метафорада азыркы Кыргызстанда эмне болуп атабыз биз, каяка баратабыз. Жана шам бала деген да ат ошодон да. Шам баягы бала ошо караңгылыктан бир жарык алып барып, шам алып жүргөн бала. Экинчи баягы мурда эле мен баягы биринчи жолукканда айткам, экинчи мааниси баягы чыгышта, Азияда шам бала баягы философия, тибетский философияда бир мындай бакубаттуу таза жерде, ошо жерге барган киши ичиндеги оюн, баягы кыялын, бир эмесин каалаганын сураса, ошо ишке ашат деген жер, таза жер. Ошо бала шам балага баягы учуп баратат да, ошо жерге кетип атат. Бул жерде баягы уже болбой калды дегендей айла жок. Кетип атат. Экинчиден ошо биздин коом баягы койду курмандыкка чалып атпайбы? Негизи подтекстте ошо метафора жана символда бар. Эмне ой, биздин коом баланы курмандыкка биз чалып атабыз. Бул жерде негизги баягы баланын ички дүйнөсүнө көбүрөөк оордук бердик. Берки фильмге караганда да ошо балага көбүрөөк оордук, кандайдыр. Башка ролдор кандайдыр мындай белги менен, шифр менен, знак менен түшүндүрүп аттык да. Калганы уже көрүүчү өзү түшүнсүн деп. Баланын жанагы жөн эле сүйлөбөй турган кадрлар чет мамлекеттегилерге жакты. Жөн эле мен негизи биздин ошо фильмде ошондой сахналар көп. Мен бир топ диалогтарды, сөздөрдү алып койгонго аракет кылдым.
негизи ошондой болуш керек. Шамбаланын ролун аткарган Артур деген кичинекей биздин бөөкүбүз. Мен кинону көрдүм, абдан мындай таасирдүү, каарманды мыкты тандап алыптырсыз. Мындай чын эле баягы ичинен, көзүнөн, кыймыл аракетинен бардыгын жан дүйнөсү көрүнүп турган бала болуп сезилди. Мага ал баланы тандоо кандай тандадыңыз? Кандайдыр кийин анализ кылсам, мен ошону өзүм деле байкап атырмын. Мындай подсознательный деп коет го, баягы кичинекей чагымда бала мага деле мындай окшош экен. Өңү, сырткы өңү, мүнөзү кичине окшош. Мүмкүн ошодондур. Экинчиден, бул баланын тагдыры, өзүнүн тагдыры да кичине ошо каарманга жакыныраак. Мына азыр буйруса Америкадагы сынчылар көрүштү. Американын баягы киноакадемиянын мүчөлөрү бир тобу көрүп, фильмди жактырды, жалпы фильмди жактырды, стилин жактырды, мындай философский эме экен. Анан баланы да жактырды ойногонун. Баланы азыр ошо Лос-Анджелеске, Голливудка чакырып атат. Чакырып, бүт каражатын биз төлөп берели, ошол жерде 1 жылга жиберсеңер, англис тилин баягы окуса, билсе, жол ачылат. Баланын ошо каалоосу барбы? Театрын, искусствого, киного? Бар, каалоосу да бар. Өзүн андай аракети да бар. Эми азыр үй бүлөсү менен сүйлөштүк. Үй бүлөсү макул болуп атат. Канчада бала өзү? Азыр жаңы эле 11-ге толду. Ошо туулган күнүн Лос-Анджелестен белгиледик. Анда ал жигитке дагы, Артурга дагы ак жол каалайбыз. Сиздин шамбалаңызга ак жол. Америкада фильмди көргөндөн кийин силердин баягы табиятыңар аябай коос экен, ар кандай экен, кайсы жердегисиңер, мамлекетиңер барса болобу деп бир чети баягы туристтик кичине жолун да ачып берип атам. Көрүү үчүн, ошо Американы көрүү үчүн көп келебиз деп калды. Бир режиссер, продюсер ошо буйруса эмки жылы, жаркы жылы ушул жерден келип фильм тартам деп атат. Абдан соң фильмди көргөндөн кийин. Кыргызстанды таанытуунун дагы бир жолу ушул да, өнөр аркылуу тааныйт да Кыргызстанды. Чоң рахмат. Сизге да ден соолук, программабызга ийгилик. Ушундай чыгармачылык, маданият темалардан көбүрөөк берип туруңуз. Рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сизге.